Bir minut. Мен бул веб дизайн сферасына кандай келип калдым, ошол жөнүндө айтып кетмекчимин. Демонстрация. Мен экраным көрүнүп жатабы? Жок, экраныңыз өчүп калды. Ошол өзүңүздүн кантип келип калганыңызды, анан кайсы компанияда иштегениңиздин сайтын бир сыра көрсөтүп, анан жумуштарыңызды бир сыра көрсөтүп. Макул. Бул сферага мен кандай келип калдым? Биз өзүм болсо Екатеринбург шаарынанмын, анан Москвага көчүп барып 2018-жылы, дал эле ошол жылы 2018-жылы мен окууну аяктап, өзүмдүн специальностьм информационный менеджмент, прикладная информатика. Анан болсо жумуш издей баштадым 2018-жылы. Жумуш издей баштап, анан ушул өзүмдүн сферам боюнча, өзүмдүн специальностьм боюнча көп кызыгуум артпай, анан кандай жумушка барам деп ойлонуулар келип баштады. Анан баягы сфера обслуживания эле чыгып калды да, баягы вакансиялардан там продавец, консультант, официант, бирок андай жумушка баргым келген жок. Мен азыр барсам акчага кызыгып, ошол жакта калып калам деген ойлор кетти. Анан изденип баштадым, кандай курстарды окусам болот. Эч кандай ушул веб дизайн сферасында менин опытым да жок болчу, мурун кызыгуум да жок болчу, мурун фотошопду да ачып да көргөн эмесмин. Анан бир күнү эле, по-моему, ВКонтактеден отуруп, ВКонтактеден пост карап туруп, өзүмө ушул веб дизайн деген курстун рекламасы чыгып калды. Анан бул эмне болду экен, окуп көрөйүн деп сайтына кирдим. Дал ушул МДА деген сайт. Ушул сайтка кирип, веб дизайн жөнүндө түшүнүп, аны окуй баштадым. Анан бул МДА Москвада сабак беришет, өздөрүнүн ар кандай курстары бар, ушул веб дизайн, разработка, программирование. Анан ушул веб дизайнга кызыгып, ал жөнүндө окуй баштадым, тереңирээк. Анан ал кандай жумушту аткарат, кандай опыт керек. Анан бул 4 айлык окуу болчу, ал кезде 3 ай болчу, анан 3 ай практика болчу. Анан жакындары менен кеңешип, баягы орусча айткандай рискнула, потому что ал кезде бул курстун баасы где-то 30-40 миңге чукул 3 айга болчу. Анан ошол окууну сатып алып, окуй баштадым. Ал кезде биз офлайн окуучубуз, ал кезде ковид деген нерсе жок болчу 2018-жылы, 3 ай барып жүрдүм. Анан онлайн дагы форматы бар болчу, ушул бирок мага офлайн көп жакчу, барып окуп, 3 ай окудум. Чындыгында окуу оңой десем, оңой деп айтпайм. Ар бир окуу эле тырышчаактык керек. Эң башкысы чыдап окуп, кызыгуу керек. Анан 3 айдан кийин бизге 3 айдан кийин, то есть 3 ай теория болду, 3 айдан кийин бизде портфолио чогултуш керек болчу, дагы 3 ай. Портфолио чогултуп, анан ошол портфолионун негизинде жумуш тапканга мүмкүн болот бул сфераларда. Азыр мен ошол портфолиомду көргөзүп кетейин силерге. Бул сайт Behance деген сайт, көбүнчөсү ошол веб дизайнерлерге, графический дизайнерге ылайыкталган сайт. Анан бул сайтка өзүнүн профилиңди ачасың, анан кылган иштериңди жүктөйсүң. Бул жакта менин 3 жумушум бар, 3 азыр биринчисинен баштап силерге көргөзөйүн. Веб дизайн жөнүндө айтпай кетиптермин.
балким уккансыздар, бул веб дизайн эмне жумуш аткарат веб дизайнер. Бардыгыбыз күнүгө сайт менен колдонобуз, приложениялар менен. Ошол приложениянын эң башында веб дизайнер жумушка алат. Ал деген макеттерди тартат, UX, UI деген түшүнүктөр бар. UX дизайнер болсо ошол user experience деп коет, пользовательский опыт. Ошол пользовательге кандай ылайыктуу, кнопканын кайсы жерде жайгашканы ылайыктуу, текстин кандай кичинекей, чоңу ылайыктуу, ошонун баардыгын ойлонуштуруп, иконкаларды тартат, текстти жайгаштырып, макеттердин сүрөтүн тартып, сайтты тартат. Сайт тарткандан кийин аны макеттерди ар кандай инструменттер аркылуу программистке, разработчикке тапшырат. Андан ары разработчик жумушка алып, код жазат, андан ары бэкэнд кетет, ошентип биздин алдыбызга сайт пайда болот. Анан менин биринчи портфолиомдун жыйынтыгы болуп, мен Oriol деген магазинге тарткам. Бул деген интернет-магазин. Анан болсо бул жакта ошол Behance-да портфолионун да тартыштын өзүнчө эрежелери болот. Биринчиси ошол эмне тартканың жөнүндө кыскача айтып кетишиң керек. Это вот есть на английском, есть на русском. Эмнеге? Анткени Behance-да көп зарубежный сайттар бар. Анан обязательно котормосун дагы койсоң, көбүрөөк киришет портфолионго, анан көбүрөөк отклик аласың. Анан бул жакта портфолиондо видео болсо кызыктуураак болот, анткени динамика болушу керек, что себеби көрүүчүлөргө кызыктуу болушу керек. Мына мындай эффектилер After Effects деген программа бар, ошондун негизинде кылынат. Андан ары кандай пункт кетет? Бул деген содержание портфолио. Биринчиси кандай жумуш аткарылган бул портфолиодо? Биринчиси прототипирование. Мен мындан ары орусча сүйлөп кетейин, анткени бул жакта орусча болгондуктан ошон үчүн ыңгайлуураак болот. То есть перед самым началом работы всегда делается прототип. Почему он нужен? Чтобы в дальнейшем исключить разные ошибки. То есть по проектированию нужно учесть, где будет размещаться текст, где будет размещаться кнопка и так далее. Дальше идет сетка, то есть каждый сайт, он поделен на сетки, то есть он может быть 12-колоночным, то есть это больше для дизайнера, как ему удобно, чтобы не полетел интерфейс, так скажем. Дальше, почему такой красивый дизайн? Дальше обязательно для разных макетов адаптивная версия должна быть, то есть это планшет и мобильные версии. И важно, чтобы шрифт и цвета подходили по концепции. Мына бул прототип ушундай болот, то есть биринчи кандай страницалар бар, бөлүп, корзина и так далее. Бул жакта эмнеге ушундай 12-колоночный сетка колдонулганы айтылып кетет. Андан ары мына макеттин толук версиясы көрсөтүлөт. Бул деген главный баннер. Андан ары бөлүнгөн кыздарга ылайыктуу кийим, балдарга ылайыктуу кийимдер. Анан эң акырында футер деп коебуз. Биз подвал, ал жакта бүт логотиптер, контактный информациялар жайгашат. Анан дагы бир видео кантип иштейт. Андан ары адаптивный версиялары, башка внутренний страницалары бул каталог, андан ары корзина, андан ары карточка товара деп коет, бул өзү товардын ичине киргендеги страница. Анан кийин корзина. Болду. Анан эң акыркы портфолиодо обязательно кайсыл шрифт колдонулган сенин жумушуңда, анан кандай өңдөр колдонулганы айтылат. Мына дагы бир баарын айтып кетпей, дагы бир жумушка токтололу. Бул веб дизайн сферасында редизайн деген түшүнүк бар. Редизайн деген эмне? Бул деген бир
эски сайттар же болбосо азыркы талапка жооп берилбеген сайттар компанияларга бизге редизайн кылып бергиле деп кайрылышат. Анан аны болсо ошо жаңылантып, жаңы дизайн кылганы ошо редизайн деп айтылып коет. Ошол негизинде мына ГЦСИ деген Москвада Государственный центр современного искусства деген сайты, анын эски сайт болчу, ошону редизайн кылган портфолио. Азыр мага кызыктуу болуп кетти. Ошол ГЦСИ деген сайтка да кирип көрүшүбүз керек. Эгер ошол эски сайт боюнча калса, ошонун айырмасын да көрсөк болот азыр. Мына ушундай сайт, өзүңөр көргөндөй, бул жакта абдан көп текстовый блоктор, то есть бул жанагы китеп сыяктуу эле да, анан пользователь киргенде муну окуганга абдан ыңгайсыз болот. Ошондуктан редизайн кылышат, чтобы ошол пользователь киргенге ал ылайыктуу окуганы үчүн. Анан мына бул жактан баягы адашып кетишим мүмкүн, кайсы жерде кандай информацияны окушум керек, кантип жазылам, мен бул сайтка кантип билет алышым керек, ошондой ыңгайсыз болот. Ошонун баардыгын веб-дизайнер задачасы, самой главной задачасы, чтобы пользователю было удобно. Азыр портфолиого кайра барып, бул жакта менин Zoom'дун шапкасы чыгып калып, бирке неудобный болуп жатат, чтобы переключаться вкладками. Zoom'дун шапкасын Жазгүл кармап туруп эле ылдый сүйрөп келип төмөн жакка коюп салсаңыз сизге мешет этпейт. Все. Ага, көрдүм. Биз просто жумуштан көбүнчөсү Google Map менен колдонуп, Zoom'дан көп опытым жок экен. Вот, мына ошол жаңы элеке сайтты көрдүк, анан эми кандай редизайн кылса болот эле деген ошону көрөлү. Мына бул эң башкы страницасы. Киргенде пользователь жанагынын ордуна, мына могунун ордуна да мондай картинаны, красивый картинаны көрсө болот. Киргенде эле эң башкы главный тексти, бул кандай выставка болот, кантип сразу кнопка, чтобы көз алдына сразу купить билет. Эң башкы задачаларды аткарган сайт. Шапкасына, чтобы удобнее было переходить по разным разделам. Анан бул жакта поиск деген дагы абдан керек сайттан, кени важный информацияны быстро тапса болот. Анан кийинки страницаларын азыр көрөбүз. Мына бул главный страницасы ошондо биринчи, экинчиси мына ар бир разделге бөлүнгөн да. Бул жакта биздин шапкада разделдерибиз бар да, события, коллекция, программа. Ошонун ар бири страницага бөлүнгөн. Событияда бизде ошол музейде кандай событиялар болот, кийинкиси коллекция, ошол ар кандай скульптура, театр, ар кайсыл которгондо ошонун картинкалары көрүнүп, ошону удобный болгонго көрүнөт. Кийинкиси программа, кайсыл программалар сага кызыктуу. Выставки, эң акыркысында новости, кандай музейде новостилер бар. Анан классический футер. Бул жумуштарда көп эле токтобой коеюн. Анан биздин ушундай 3 портфолио кылып, анан мен жумуш издеп баштадым. Бизге ошол МДА деген курстан кандай советтерди беришкен, чтобы ошол хотя бы Behance-та 3төн ылдый эмес портфолиоң болушу керек. Анан ошол 3 андан өйдө портфолио болгондо сен жумуш издей баштасаң болот. Албетте ошол 3 портфолио гана эмес, бул ушул Жылдыз академиясы өткөндө өтүп кеткен эмоциональный интеллект боюнча абдан сонун сабак болгон. Адамга ошол не только баягы навыктарынан тышкары ошол эмоциональный интеллект абдан роль чоң ойнойт.
Анткени портфолионун тышкары сени собеседование чакырышат. Ошол собеседованияны өзүңдү дагы жакшы көргөзүшүң керек. Анан портфолио чогулткандан кийин мен жумуш издей баштадым. Кантип издеш керек? Бизде веб-дизайн ошол сабак болгондо бизге ар кандай ссылкаларды беришти. Биринчиси ошол Tagline деген сайт. Бул деген рейтинг, то есть рейтинг всей России ошол диджитал сферасындагы. Анан бул жакта көптөгөн компаниялардын рейтинги бар. Анан биз, например, рейтинг компания диджитал агентствага кирсек, ошол жакта компаниялардын рейтинги чыгып калат. Анан ушул компаниялардан мен баягы ылдыйкы компанияга барбай, ушул чоң компаниялардын арасынан издей баштадым жумушту. Анткени планканы өйдө коюш керек ар дайым. Анткени ар бир адам көп нерсеге көзү жетип, ошол көп нерсени багындырганга өзү, в общем, человеку все возможно. Анан ушинтип компанияларды карап, мен AIS деген компанияга өзүмдүн портфолиомду жөнөттүм. Андан тышкары мына могул биринчи турган iLove дегенге да жөнөткөм, көптөгөн компанияларга жөнөттүм. Ошол бирок биринчи ошол AIS деген компания жагып, ошол AIS компанияга жөнөтүп портфолиомду. Анан ал компания көп чоң болгондуктан мен портфолиомду сразу карашкан жок, баягы очередке түшүп калдыбы, эмне болду билген жокмун. Анан ошол компаниянын ээси ким болду экен, директору ким болду экен деп издеп, анан ошол бир кишини таап, анан ал дагы өзү веб-дизайнер экен, ошонун веб инстаграмда личкасына эле өзүмдүн портфолиомду жөнөттүм, балким силерге жумушчу керек деп. Анан ал карап, менин портфолиомду абдан жактырып, мени жумушка чакырып калды. Ошентип биринчи собеседованияга барып, сүйлөшүп, баягы собеседованияда кимдер менен сүйлөшөсүздөр? HR директор болот, то есть ошол жанагы кадрлардын башчысы. Анан веб-дизайнерге ылактуу болгон арт-директор болот, чтобы дизайнердин баягы навыктарын көрүш үчүн. Анан дагы бир HR сотрудник болот. Ошол 3 киши менен биз сүйлөштүк. Арт-директорго менин портфолиом дагы жакты. Анан экөөбүз сүйлөшүп, анан 2 күндөн мага жообун беребиз деди. Мен кеттим. Ошентип 2 күндөн кийин алар чалып, жумушка алындым деп жооп беришти. Мен абдан кубанып, анан ушул AIS компанияда 2019-жылы 11-апрелде иштеп баштадым. Өзү получается, мен ошол 2018 мен үнүм угулуп атабы, мен интернетим начар деп мага сообщение келди. Угулуп атат. Ошол 2018 мен курсту окуп бүтсөм, ошол 2019 уже жумушка орноштум. То есть мага көбүрөөк убакыт керек болду, чтобы веб-дизайн жөнүндө изилдегенге. Анан бул мына биздин сайтыбыз, биз мен сайт эмеси, могу презентацияны айтып берейин. AIS компаниясы бул дизайн жана консалтинг компания. Мы создаем очень много работ для вот таких вот компаний. Среди них очень много известных компаний. В основном это вот у нас государственные сайты, банковская сфера и ритейл сфера. Биздин компанияда көптөгөн ритейлдерге бөлүнгөн, ал деген банковский ритейл, банковский сфера, ритейл сфера, анан государственный сфера. Мен ошол ритейл сферасында эмгектенем. Ритейл сферасына эмнелер кирет? Бул ошол күнүгө эле биз соода кылып жүргөн Магнит, Азбука, Вкуса, анан ошол Пятерочка, Ашан, ошондой магазиндер ритейл сферасына кирет. Анан биздин компанияда уже 100дөн ашык жумушчу эмгектенет. Көптөгөн премиялардын ээси болобуз. Анан 20 жылдан ашык AIS компаниясы рынокто.
бул компаниянын кандай бизге клиенттер келгенде биз кандай жумуш аткарабыз аларга. Биринчиси бул проектирование, айтып кеткендей эле ошол макеттерге скелет түзгөн. Андан кийин дизайн концепция болот. Бул компания кайрылгандагы кандай брендинг керек, кандай логотип, кандай бул сайттын өзү түзүлүшү кандай керек. Анан дизайн концепция клиент менен макулдашкандан кийин дизайн макеттер уже тартылат. Дизайн макеттер тартылгандан кийин аналитика кетет. Бул аналитика эмнеге керек? Сайт уже старт алганда, тестирование сайт уже старт алганда аны текшериш керек. Бардык эрежелерге дал келеби, жооп береби, кандай иштейт, ошонун бардыгын тестирование, анан аналитика кылат. И албетте анан разработка сайта. Андан тышкары уже углубленный информациялар, балким суроолорду бересиздер, анан мен жооп берип кызыктуураак болот. Макул, Жазгүл, рахмат. Азыр суроолор болсо, негизи достор, суроолорду чатка дагы жазсаңыздар болот. Анткени баардыгыңыздарга микрофон бергенге мүмкүнчүлүк болбой калышы мүмкүн. Бирок азыр сүйлөп суроо берем дегендер болсо кол көтөрсөңүздөр. Исламбек Уланбеков, айтсаңыз болот. Үнүңүздү чыгарсаңыз. Алло, улуп жатабы? Ооба, улуп жатат беребиз. Саламатсызбы? Муну веб дизайн боюнча мен жаңадан бери угуп отуруп, заказчикке жаңакы веб дизайнды заказ алып, аны аткарып бергенден кийин алар өздөрү поменять этип кое берсе болот дейсиз жагына? Же Мунун ар кандай түрлөрү болот негизи. Бизге компаниялар кайрылганда биз эң башында бул договор түзүлүшү керек да, ар дайым заказчик менен, анан клиент менен. Договорсуз андан ары жумуш болбойт. Эмнеге? Ошол договордун ичинде бүт жазылат. Сайт бүткөндөн кийин поддержка сайта на стороне заказчика, либо на стороне уже клиента. Ошонун негизинде ар кандай түрлөрү болот. Анан дизайн сферасында дизайн система деген сөз бар. Дизайн система деген бул эмне? Ошол то есть заказчик, когда компанияга сайт кылганда, бүт компоненттер менен дизайн система түзүп берет. Ошол дизайн системаны тапшырып, андан ары уже заказчик ошол дизайн система аркылуу өзү эле поддержка кылып жүрөт сайтты. Ушундай ар кандай түрлөрү бар. чоң рахмат. Рахмат, Жазгүл. Азыр кийинки Мадина Калмурзаева дегенге сөз берип атабыз. Үнүңүздү чыгарсаңыз, Мадина. Анан достор, сүйлөп бүткөндөн кийин колду көтөрүп койсоңуздар жакшы болот. Угуп атабыз сизди. Жарайт, кечиресиз. Саламатсыздарбы? Бул веб дизайн боюнча ошондо жеке HTML, CSS менен болобу же? Түшүнбөдүм. HTML, CSS менен иштейби? HTML, CSS бул көбүнчөсү уже разработчикке, то есть программистке ылайыктуу коддор да. Веб дизайнда бул биз Figma менен иштейбиз. Өзүңөр көргөндөй эле кечээ сабак болгон Figma жөнүндө болгон. Ошол Figmанын ичинде биз бүт ошого ылайыктуу терминдерди билишибиз керек, ага ылайыктуу трендтерди билишибиз керек. Көбүнчөсү ошол биз ошондой инструменттер менен иштейбиз. Бирок основы CSS и HTML'ди албетте билиш керек. Жарайт, чоң рахмат. Бар болуңуз. Рахмат сурооңузга. Азыр дагы кийинки суроого өтөлү. Азыр суроолорду достор мындай кылайлы. Чатта жазып алса, ошо чатты эме алып койсоңуздар, ошол жака жазгылачы достор. Кээ бирлер азыр чалып алып, микрофон берсек, расписание сурайт. Мүмкүн кээ бирлер Gmail'ды сурайт. Бул жакта биз дизайнды талкуулап жатабыз. Анан эң негизги максат болчу
мен суроо бар болчу аудиторияга ким дизайн менен иштеп жатат, ошолор колду көтөрсөңөр, ошолор менен сүйлөшөлүк. Так, азыр анда кол көтөрүп аткан адамдар көп. Башкалар түшүрүп турсаңыздар, анда дизайн менен иштегендердин колун көрөлү да. Суроо берилгенче мен бир на примере Spar деген магазиндин примеринде мен жумуш процессин айтып өткүм келет. Бизде Россиянын шаарларында Spar деген магазин бар. Бул Spar Нижний Новгородто башталып, анан көп бардык шаарларга тараган магазин да, Москвада дагы көп. Анан ушул Spar магазини бизге компанияга кайрылышкан, бизге баягы онлайн покупка абдан популярный болуп баштаганда бизге сайт керек, биздин пользовательдер онлайн покупкага муктаж. Ошол бизге сайт кылып бергиле, бизге кайрылышкан. Анан биз жумушту баштап, эң биринчи эмнеден башталат? Эң биринчи бул исследование деп коет, клиент менен жолугушуп, брифинг деп коет. Ошол брифингде клиентке көптөгөн суроолор берилет. Кандай өзгөчөлүктөрү бар магазиндин, кандай ценностьтери бар, аларга эмне маанилүү, кандай балким кандайдыр бир дизайнга калоолору бар, кандай көбүнчө мындай цветтер, балким может быть брендти өзгөртүп, башка логотипке, башка цветтерди каалайт. Ошондой мындай стартта ошондой суроолор менен жолугушуу болуп, брифинг болгон жолугушуулар болот да. Андан ары анан проектированияга, анан дизайн концепцияга киришебиз да. Анан ошол эң башында азыр көргөзүп кетким келет. Ушундай ар кандай көптөгөн макеттер түзүлөт. Баягы карточка товара кандай болушу керек, анан бенчмаркинг деген дагы азыр могу жаңы сөздөрдү угуп жатканда өзүңөргө жазып алып, кийин Google'дан издеп, бенчмаркинг деген эмне, брифинг деген эмне, ошолорду карап алсаңыздар болот. Бенчмарк түзүлгөндө албетте веб-дизайнер баягы задача келгенде, мен деген ушундай сайт түзүшүм керек, мен кайсыдан баштайм деген суроо жаралат. Анан бенчмаркинг деген бул ошол көптөгөн популярный магазиндерди карайсыздар, ошондой эле жанагы Behance деген сайттарды карап, өзүңөргө жаккан магазиндерди карап, ошолордун баарын скриншотун чогултуп, көз алдыңарга коюп, мен кандай стилде сайт жасагым келет, ошонун баарын көрөсүздөр да. Анан ошонун негизинде өзүңөрдүн сайтыңар жаралат. Албетте анын точь-в-точь туураганга болбойт, анткени ал уже баягы закон ченеминде авторский праволор бузулат. Ошондуктан баардыгын миксовать этип, болбосо вдохновение болуп, ошол өзүңөрдүн сайтыңар жаралат да. Анан эң башында мына көптөгөн сайттар болот, баягы көптөгөн, то есть макеттер, сүрөтү жок, тексти баягы дал келбеген. Анан ушинтип көптөгөн макеттердин жыйынтыгында, например, биринчи черновиктерде анан ошондой сайттар курулат. Анан эң акырында биздин сайт кандай болду? Клиентке уже бергенде биздин Spar магазини мындай болот. То есть башында көргөндө эле бул магазиндин эң мурунку сайты, анан жаңы сайты кандай болот? Бизге деген биринчи баннер керек, чтобы пользователь баягы кызыктуу болуш үчүн, көргөнгө ар кандай акцияларды, ар кандай розыгрыштарды жүктөгөнгө ошо биринчи экраны кетет. Анан эң башкысы магазинде
меню керек, каталог товаров, ошол баягы, например, сүттү же нанды мындай оңой издегенге албетте бизге каталог керек. Бизге деген корзинанын кнопкасы обязательно керек, чтобы в любой момент на любой странице перейти в корзину и заказать продукты, да. Кийинки блоку бизге эмне керек? Популярные в каталоге, чтобы баягы пользователю или балким клиент баягы өзүнүн өтө турган продуктыларын ушул жака коюп сатканга. Анан баягы компания жөнүндө, карта, ушунун баары керек. Андан кийинки мына бул жакта Figma'да сол жагында страницаларга бөлүп, разделдерге бөлүп койсо болот. Анан кийинкиси, например, карточка товара, ошол эле, например, на примере баклажана, да, баклажанга киргенде бизге кандай страница керек? Баклажан өзүнүн сүрөтү, өзүнүн наименованиясы, канча турат, кантип килограмм штук выбрать этсе болот. Анан корзинага салган кнопкалар керек. Анан мына ушул сайтты бүтүп биз где-то бир жылдан ашык бул сайттын үстүндө иштедик. То есть бул жумуштар абдан баягы болот, бир страничный сайттар, лендинг деп коебуз, аларды там бир жума, 2 жумада бүтсө болот. Бирок мындай чоң сайттарды, когда много страниц, много сценариев, буларды абдан көптөө кылынат. Анткени бул спардын ичинде дагы өзүнүн сотрудниктери бар, ар биринин жообу керек, ар биринин согласованиясы керек. Ошентип бул бир жылдан ашык бүттүк бул жумушту. Анан мына азыр браузерден дагы карап көрсөк болот кантип иштеп атат бул сайт. Мына өзүңүз көргөндөй эле биздин жанагы макеттейдей эле сайт болду. Аны болсо веб-дизайнер жардам берди мынтип айтканга, андан ары ошол разработчик бэкэндтин жардамы менен мына бул сайт азыр иштеп адамдарга продуктты заказ кылганга жардам берген сайт. Суроолор балким бар? Негизи суроолор бар. Азыр мен суроолорду мындай сортировка кылганга аракет кылып атам. Анткени сиз бул жерде айтып аткан эле нерсени кайра сурап атышат. Мисалы, сиз сайт жасаш үчүн канча убакыт кеткенин айтып атсаңыз, бул жерде бир сайтты жасаганга канча убакыт кетет деп сурап атат. Ошон үчүн суроолорду кичине сортировка кылганга. Ооба. Сайт негизи менен абдан ар кандай кылынат. Москвада дейт, жазгыл кечирет. Москвада ошол дизайнерлик боюнча сиз билген курстардан айта кетесизби дейт. Москвада мен билген веб-дизайн курстарын. Мен окуган курс МДА деп айтылат. Мына мен сайтына кирип көргөздүм. Анан көптөгөн азыр Россияда деги ошол Москвада азыр абдан көп чыгып кетти. Мага азыркы кезде жаккан курс бул деген Bang Bang Education деп коебуз. Мага ушул азыр жагып жүрөт. Бул ошол баягы дизайндын общий курс да. Бул жакта ар кандай курстар бар. И графический дизайн, и веб-дизайн, и там motion дизайн деп коебуз, только мындай кыймылдаган, анимация кылгандарды ошол motion дизайнер кылат. Ага дагы көп кызыгып жүрөм мен. Анан ошол Bang Bang Education'ды сактап алгыла, абдан жакшы, абдан мындай грамотный балдар да ошол. Рахмат Жазгүл. Анан дагы бир суроо бар биякта. Behance-тин портфолиосу үчүн дейт, рабочий сайттын дизайны болушу керекпи же өз алдынча даярдаган работалар деле? Жок, да, ооба, түшүндүм. Мен айтып өтпөптүрмүн, мен ошол башында ойлоп аткам айтайын деп. Албетте, рабочий сайтты башында окуп атканда эч ким кыла албайт. Ошондуктан могул көрүп турган нерсеңер бардыгы жөндөй просто мои, так сказать, мысли, да, мои идеи, то есть это все на ваше усмотрение. То есть ошол портфолио жасагандын ошол дагы өзүнүн бир кызыгы бар да, анткени
каалаган нерсени кыла аласыздар, каалаган картинка жүктөй аласыздар, каалагандай кнопканы кыла аласыздар, өзүңөрдүн фантазияңарга ылайыктуу кылып эң сонун портфолио жүктөй кылсаңар болот. Анан жумушка киргенде анан башталат, бизге только мындай сүрөт керек, бизге только мындай кнопка керек, ошондой рамкалар башталат. Ошондуктан портфолионун негизинде өзүңөрдүн фантазияңарды ишке ашырып алсаңар болот. Рахмат, Жазгүл. Так, чтобы быть фронтенд разработчиком, насколько нужно разбираться в Figma? Figma менен достор фронтенд разработчик болбойсуздар, Figma менен веб дизайнер болосуздар. Суроолорду эмне жөнүндө сөз болуп атат, кичине көңүл буруп угуп, анан суроо берсеңиздер жакшы болот. Ооба, канча убакыт деп айтып жазып баштасам, өзү айтып калдык, жакшы. Силердин компанияда 45 жаштан өткөн адамдар иштейби? Бул маанилүү суроо. Анткени азыр бул курска жазылган, ошо жашы өтүп калган эжелерибиз, агаларыбыз көп. Ошолор үчүн мындай мотивация болсун, ушуну айта кетсеңиз. Бул ушул курста айтылып эле келатат, что жаш эч кандай маанини ойнобойт. Анткени эгер кызыкчылык болсо, эгер ошол веб дизайн жөнүндө ОТО билип алсаң, трендтерди билсең, эмнеге сен жашыңды карайт? Тем более бул Россияда жашка көп деле мындай дискриминация жок да. Анткени биздин компанияда менин живой пример болгон эже иштейт, 35 жашта өзү. Анан орус эже да, анан ошол 35 жашта ошол балдары бар, ошо кийин ошо өзү эле үйрөнгүсү келип, анан ошондой жумушка барыптыр. Так что 35 жаш болобу, 45 жаш болобу, мен ойлойм, жаш эч кандай маанини ойнобойт. Рахмат, Жазгүл. Башында укпай калышкан окшойт бул жерде. Негизи Жазгүл азыркы учурда Москвада жашайт, ошол жакта иштейт. Бирок ушул суроодон улам да, минтип атат, Кыргызстанда туруп эле через интернет иштейсизби же Москвадабы дейт. Эми Москвада иштейсизби жок? Ушул веб дизайн боюнча онлайн иштөөнүн мүмкүнчүлүктөрү кандай? Мен жооп берип кетким келет бул нерсеге. Абдан актуальный для меня мага суроо. Чындыгында мен 2019-жылы Москвада жашап жүргөндө ушул компанияга кирдим. Анан бул жактан 1,5 жыл иштеп, айыс компанияда, анан биз по семейным обстоятельствам Казанга көчкөнгө туура келип калды да, Казань шаарына. Анан мен руководитель менен сүйлөшүп, мен Казань шаарына барайын, удаленный иштейин деп мен сунуш бердим. Анан почему бы нет деп мени Казанга кое беришти. Анан ошол Казанда туруп азыр Москванын компаниясында иштеп жаткан учурум. Ошондуктан бул сферада эң жакшы нерсе кайсы жерде болбосун иштей берсеңер болот. Чоң рахмат, Жазгүл, чоң рахмат. Ушул аябай маселе болуп аткан. Чындыгында эми азыр бүгүнкү күндө ошол жумуштарды онлайнга ылайыкташтырганыбыз аябай сонун. Анан достор, ушул жерде аябай көп суроо болуп атат. Средний зарплата канча, анан канча айлык аласың? Достор, бул суроо эмес, достор. Мен айтайынбы сиздерге, веб дизайнданчы айлык албайсыңар, бекер иштейсиңер. Достор, мындай акча үчүн бир нерсени үйрөнбөңүздөр да, бир нерсени мындай сүйүп үйрөнсөңүздөр, ал нерсе сөзсүз акча алып келет. Программированияга, дизайнга акча үчүн кызыгып кирбегиле. Акчага кызыксаңар, барып бизнес кылгыла. Мен ушуну айтмакмын. Сиздин оюңуз боюнча курска барбай эле интернет аркылуу окуп үйрөнө кетсе болобу? Ушул аябай сонун суроо экен. Албетте болот. Мен даже вот живой пример келтирейин. Менин ошол айыс компанияда иштеген бир коллегам бар. Ал өзү эле ошол үйдө отуруп, өзү эле курстарды табып, анткени даже мына могул МДА курсун мен сатып алгам да. Анан сатып алгандан кийин ал болсо ушул МДА курсун өзү эле таап алып, баягы ар кандай сайттар бар экен. Бирок эми аны мен туура деп эсептебейм, анткени канчалык сен билимиңе вложение кылсаң, канчалык сен төлөсөң, ошончолук окуганга баягы зарылчылыгың көп да. Анан баягы башка бирөөлөрдүн да эмгегин барктап, төлөп окуганга мен ар дайым эки кол менен көтөрөм. Бирок мүмкүнчүлүк албетте бар. Азыркы интернетте азыр абдан көп маалыматтар бар.
керек болсо ар бир профессияны интернет аркылуу үйдө отуруп эле окуп алса болот. Эми бул ар кимге жараша да, ар кимге кандай нерсе жагат. Мага болсо мындай ошол кезде төлөп окуп, анан ошонун жыйынтыгын көргүм келген. Ооба, рахмат Жазгүл. Анан бул жерде дагы бир аябай маанилүү суроо бар экен. Мындай деп атат да, Figma'дан башка жаңы баштап жаткандар үчүн дагы кандай приложениялар бар дейт. То есть эми мындай оңой дегиси келип атат окшойт да, жаңы баштаганда кыйналбай, оңой үйрөнүп кеткенге. Негизи менин оюмча Figma деле оңой, а? Да, мен буга дагы дополнительный жооп берейин. Азыркы веб-дизайнерге абдан повезло десек болот да. Анткени мен баштаганда 2018 эле Figma чыккан, бирок бизди ошол курстан биринчи Photoshop'ту үйрөтүшкөн да. Мына мен азыр Photoshop'ту ачып сиздерге көргөзөйүн. Эмне дегим келип турат мен? Баягы 90-жылдагы дизайнерлер Photoshop'тон үйрөнүшкөн. Анан Photoshop'тун интерфейсин карасаңыздар, бул баягы самолеттун башкаруу интерфейсине окшош да чындыгында. Анткени бул жакта абдан көп кнопка, абдан көп ссылкалар бар. Даже эң опытный дизайнерлер көбүнчөсүн билишпейт да, бул көбүнчөсүн. Анан азыркы кезде Figma чыкканы бул абдан чоң баягы как находка. Анткени ошол Figma'нын жаратуучулары дагы көптөгөн баягы ыраазычылык алышкан да веб-дизайнерден. Анткени бул современный инструмент, эң оңой десек да болот. Анткени Figma'дан эң оңоюн да билбейм мен. Ооба, бул жерде биздин Олжобай агайдын да аябай сонун айткан сөзү бар. Эгер Photoshop'ту билсең, Figma эле болуп калат деген. Да, ошондой. Портфолиону демек, мындай деген суроо бар экен да, сиз жасаган портфолио башканыкына окшоп калбайбы дейт. Анткени көбүнчө интернеттен жүктөп алат экенсиз дейт. Бул кайсыл портфолио жөнүндө болуп жатат? Или абстрактный сурообу? Эми мисалы ошол мен деле веб-дизайнер болуп баштасам, өзүмө портфолио жасасам дегендей болуп атат окшойт да. Анткени башында ошо интернеттен эле алып окшоштуруп жасайбыз да. Башканыкына окшош болуп калбайбы деп атат окшойт, а? Бул суроону мен түшүндүм. Бул эми өзүңөргө жакшы да, өзүңөрдүн изденүүңөргө жакшы. Чтобы ал башкага окшобосун. Анан баягы компанияга жумушка келгенде дагы баягы айтып атпаймынбы, собеседованияда арт-директор болот. Арт-директор деген жөндөн жөн эле арт-директор болгон эмес да, ал абдан кыйын специалист. Анан баягы наметанный глаз деп коет да, аны деген баягы күнүгө сайттарды карап атып, ал деле мындай баягы эстеп калат да. Баарын жаттабаса дагы баягы билет, каякта кандай сайт, кандай трендтер бар. Анан кийинки жумушка дагы ал, как сказать, будет влиять. Поэтому вам хорошо, чтобы вы много смотрели сайты, много баягы изденүү болуш керек да, изденип өзүңөрдүн баягы эксклюзивный портфолиону чыгарганга аракет кылышыңар керек. Анан мен айтып өтөйүн, баягы абдан керектүү инструменттерди мен портфолио жасап жатканда мага деген ошол эле Behance да, ошол эле Pinterest деген сайттар, Dribbble деген, мына бул Ahrefs деген ушундай сайттар мага жардам берген портфолио кылганга. Рахмат Жазгүл, жакшы. Анан дагы бул жердеги суроолордон мындай жыйнаштырып атам. Неме дейт? Ошо ноутбук боюнча, компьютер боюнча суроолор бар да, Figma'ны иштетиш үчүн ноутбук кандай болуш керек деген суроолор бар экен да. Бир канча суроодон бириктирдим муну. Айтып өтөйүн мен баягы жыйынтыктап бул суроону. Figma деген универсальный инструмент. Анткени бул как Mac OS'ту дагы тартат, анан Windows'та тартат. Анан баягы
macOS операционный системада бир гана веб дизайнерге баягы Windows тартпай калган инструмент бул Sketch деген инструмент. Ошол Sketch деген тартпай калышы мүмкүн. Анан ал нерсе керекпи? Мен айтам, бул мен жумушка киргенде macOS компьютерим жок болчу, ал кезде Windows болчу. Анан жумушка кирип, мен чынын айтсам, баягы биринчи киргенде ал жакта компанияда баардыгыныкы macOS, анан мен кантип аны күйгүзөрдү да билген эмесмин. Анын чындыгында айтып кетейин. Анан бирок бат эле үйрөндүм Mac'та иштегенде. Анан иштеп өзүмө да Mac алганга туура келди. Анан алып, бирок жакында эле аны суу төгүп алып, аны бузуп алдым. Анан азыр кайрадан баягы эски Windows'умда иштеп атам, бирок айтып өтөрүм, азыр Sketch'те көп мындай сайттар тартылбай калды. Figma'га көбүнчөсү өтүп, анан азыр мен Windows'та деле абдан жакшынакай эле иштеп жүрөм. Ошондуктан компьютер никак не влияет. Рахмат. Негизи бирок ошо Figma'ны мындай аябай жөнөкөй немелер деле көтөрөт бул. Да, анан плюс онлайнда иштей берсе. Да, айтып өтөйүн, мына бул Figma'га браузерге жазып туруп эле Figma десеңер, Figma өзү чыгып, бул жакта деле өзүңөр иштей берсеңер болот. Андан тышкары бул жактан скачать Figma деп туруп эле скачать кылып, өзүнчө приложение кылып атсаңар болот, ошондой. Рахмат. Дагы сөздөр болсо улантсак болот. Бул суроолордун баарына жооп бере албайбыз. Мен мындай тегерек дегенге аракет кылдым. Дагы 100дөй суроо бар, окулбай жаткан. Минуттап бир суроолорду келтире элек. Мындан кийин бүтүрөлүк достор, ифтар башталат. Анан кийин саат 10:00 дагы бир сара айтып коеюн. Мен азыр объявлениясын бердим. Фронтенд разработчик келип, саат 10:00 дагы бир встреча болот, ошого катышсаңыздар болот. Биринчиден Жазгүл, сизге чоң рахмат, өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшүп атканга. Мындай суроо бар болчу. Ошол Россияда орусча эле берип коюңчу. Насколько там емкость рынка большая, насколько профессии вообще IT востребованы, как можно найти работу и что для этого вот на базовом уровне требуется, да? Если это будет офлайн или если это будет онлайн. Так, мен орусча жооп берейинби же кыргызча жооп берейинби? Проблема, айтып бериңиз. Орусча, кыргызча. Россияда деги эле бардык шаарларда мен ойлойм, компаниялар көп эле. Анткени азыркы учурда көптөгөн биздин күнүмдүк турмушта колдонуп жүргөн нерселер цифровизация болуп, сайттар көп колдонулуп, сайт азыр абдан популярный болуп жаткан кездери да. Анан тем более могул коронавирус темасы ошол көп сайттарды онлайн өтүүгө, анан көптөгөн магазиндер онлайн покупка кылууга өтүп баштады. Анын ошонун жыйынтыгында азыр специалисттер дагы компанияларга керек болот. Анан аны менен катар, бирок ошол жумуш табууда эң башкысы сиздердин аракетиңер, сиздердин портфолиоңор, сиздердин ошол теорияда окуган жыйынтык абдан маанилүү, чоң роль ойнойт. Ошондуктан эгер веб дизайнга чын кызыгып, аны окуп, анан күнүгө талыкпай практика кылып, эмгектенип жумуш издесеңер, албетте табылат деп ойлойм мен. Негизи жумуш көп экен да, кыскасы ошону сурайын дедим. Жумуш көп, анан жумуш караганда ар кандай градациялар бар да. Junior дизайнерден баштап, middle дизайнер, senior дизайнер деген ар кандай градациялар болот. Анан junior дизайнерге сиздер ошол мен сыңарындай эле 3 ай окуп, 3 ай практика кылып, жумуш табып, анан ошол juniorго барып, стажер болуп да кирип, ал жактан опыт алып үйрөнсөңөр болот. Рахмат. Жазгүл, рахмат чоң. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Буюрса сизге да рахмат. Окуу башталганда дагы группаларга чоң жардамыңыз тиет деген үмүтүбүз бар.
Азыр деле абдан суроолор көп, бирок бизде адам көп болгон үчүн ал суроолордун баарына жооп берип жетишпейбиз. Азыр урматтуу достор, коноктор, ифтар убактысы да Кыргызстанда жакындап келатат. Ошон үчүн биз сиздерди кармабайлы. Жыйынтыктоочу сөздү жазгыл өзүңүз бүтүрүп коюңуз. Кандай чоңураак ошолорду айтып коюңузчу, сунуштарды. еще раз. Какие советы вы можете дать тем, кто собирается изучать? Спасибо. Сиздерге да чоң рахмат, мага көңүл буруп, ушул негизи бүгүнкү созвонго мен эч дайынданбай эле ушул чисто импровизация болду. Анан балким дайындансам мен баягы бөлүк менен, может быть, по полочкам все разложила бы. Анан мен кааларым веб дизайнга кызыккан окуучуларга эч качан өзүңөрдүн мүмкүнчүлүгүңөргө ишенбей, то есть мынтип ишенгиле, ар дайым ар бир адам көп деңгээлерге жетсе болот, бийиктиктерге. Анан изденгиле ошол курстарды окуганга. Анан эгер суроолор болсо мага берсеңиздер болот. Дагы көптөгөн Москвада башка курстар дагы бар. Алардын ссылкаларын балким жиберем. Анан балким инструменттерди жиберем. Анан YouTube каналында көптөгөн ушул туториал деп коет, ошол көптөгөн видеолор бар да, кантип как можно изучить вот фигму даже, да, как можно Photoshop открыть. Ошонун баарын изденип, карап, ошол өз алдынча иштегенге үйрөнүп, ошол изденип, окуп, практика кылсаңар, ар бир адам ошол жыйынтыктарга жетет. Рахмат. YouTube каналыңыздын атын айта кеттиңиз. YouTube каналды мен өзүмдүкүн эмес, мен общий эле YouTube каналын имела в виду, ошол YouTube каналда көптөгөн сабактар бар. Хорошо. Макул анда достор, кутман кеч баарыңыздарга, кырман орозоңуздар кабыл болсун. Жазгыл чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Сиздерге чоң рахмат, орозоңуздар кабыл болсун. Жакшы калыңыздар. Рахмат, Жазгул. Мы еще свяжемся. Спасибо вам большое. Ага.